Бисмиллахиррахманиррахим. Саламым жалпы кыргыз элине, момун мусулман бир туугандарга, жети областта Дубанда жашап жаткан бир туугандарыбызга, чет мамлекетте жүргөн мекендештерибизге саламыбыз болгон болсун. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу момун мусулман бир туугандарым, ар дайым баардыгыңыздарды билимдүүлүккө, ынтымактуулукка чакырып кетем. Мына бүгүнкү күндө бир өтө бир жакшы күн болуп турат. Кандай күн бул? Жогорку элдик көзөмөл. Экинчи семинары мына биздин жергиликтүү Сулайман тагында өткөрүп, Сулайман такка биз албетте бул жерге сыйынбайбыз. Бери ток зыярат келип, зыярат кылабыз, Куран окуйбуз. Мына бүткүл областтан, Талас, Нарындагы бир туугандарыбыз топтолуп, мына биримдик болойлу деп, ошон үчүн биригейли деп, баардыгыңыздарды биримдүүлүккө чакырып кетебиз. Урматтуу туугандар, бул жерде бөлүнүү максатта жок. Мына биздин жаныбызда дагы биздин активист Бакчар ийниме дагы куш келипсиңер жалгош түштүк жергесине. Бакчар мындай да, азыркы бүгүнкү өткөрүп аткан иш-чара боюнча кандай бөгөттөрдү койдуңар? Алдыңкы гана азыркы бийликтегилерге кандай мындай бир депутаттарга, азыркы шайлоолорго кандай бир көз карашыңар, анан бүгүнкү семинарга эмне менен жыйынтыктар эмне деген сөздөр болду? Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, мекендештер. Азыркы биздин жогорку көзөмөлдө семинарда жакшы сөздөр болду. Бул жерде бүт эң биринчиден ынтымакка чакыруу. Ынтымак бар жерде ырыс бар дегендей, ынтымакка чакыруу боюнча анан элдин башын бириктирип, көзөмөлдөп, ошол көзөмөлдө дагы бүт закондун негизинде кылат турган болдук да. Үстү жактан биздин төрагалар да жакшы өзүнүн закон боюнча кандай болуш керек бүт айтып кетти. Ошого биз дагы кайсы бир кызматкерге барып иш кылат турган болсок, бүт законго таяп иш кылат турган болдук да. Ошон үчүн биз азыркы элди биримдикке чакырабыз, ынтымакка чакырабыз. Азыр эң биринчи керектүү нерсе бул ынтымак болуп атат. Ынтымак бар жерде бардыгы болот да. Ошон үчүн биз көзөмөлдөрдүн баарын ынтымакка чакырып, биримдикке чакырып кетебиз. Бакчар, менде бир мындай сыр болуп калды да, мындай өзүм сенден сурай албай жүрдүм эле. Аллахыма шүгүр, мына жолугуп, Бишкекте жолукканбыз. Баягы айтат го, макалда бар, шайтандын чоңунан коркпа, кичинекейинен корк дейт. Алла ыраазы болгон болсун иним. Ар дайым кайсыл жерде бир патриотизм болсо, кайсыл жерде бир мекенчилерге, кайсы бир туугандарга кысымчылык болсо, ошолордун алдында баш саптарында жетип барасың да бир тууган. Ошого сен ошо азыр дагы алдыга койгон максаттарың кандай? Алла Таалам мисалы ушундай бир жүрөктү берип коюптур да, мындай коркпой турган жүрөктүчү. Ошого бир дагы кандай дагы кадамдарың? Эми алдыга койгон максатыбыз эң биринчиси бул ынтымакты күчөйтүп, анан мекенчилдик сезимди күчөтүп, кайсы жерде биздин адамдарга, мекендештерге кыйынчылык болот турган болсо, ошол кыйынчылыкты алдын ала алып, чогуу иштегенге аракет кылып атабыз. Дагы акырына чейин аракет кылабыз. Кээ бир учурда анча-мынчалар айтат, бул Бактияр бүт эле жакта жүрөт депчи. Анан ошолорго дагы мен кайрылып айтып коерум. Бүт эле жакта жүрөт дегени туура түшүнүш керек. Туура. Эң биринчиден биз Кыргызстан мамлекети үчүн элдин келечегин ойлоп жакшы мамлекет кура алып, биздин мамлекет өнүгүү жолуна түштү, Кудай кааласа. Өнүгөбүз да. Ошон үчүн ар бирибиз өнүккөнгө жардам берип, колдон келишинче аракет кылышыбыз керек. Мына Ош шаарына, Жалал Абад шаарына бир кандай каалоо тилектериң бар кыргыз элине? Кыргыз элине каалоо тилегим эң биринчиден бул көп жерден айтып жүрөм. Кыргызстан мамлекети өнүккөн мамлекеттердин эң алдыңкысы болуш керек. Менин каалоом, Кудай кааласа. Иншаллах. Өнүккөн мамлекеттердин эң биринчиси болуш керек, Кудай кааласа. Ошого ниет кылып, дуа да кылып турабыз. Ошон биз дагы дуа кылганда бир Кыргызстан мамлекетине, анан биздин башчыларыбыз Садыр Нуркожоевич, Камчек Ташиев,
ушуларга да жакшы дуаларды кылышыбыз керек. Дуаларды кылышыбыз керек. Себеби жамгыр менен жер көгөрөт, бата менен эл көгөрөт дегендей, жакшы бата, дуа, тилектерибизди кылып турсак, Кудай кааласа Кыргызстан мамлекети өнүгөт. Алла разы болгон болсун Буттуганым. Ишиңе ийгилик, дагы жогорку элдик көзөмөлдү күзөтө бер.